Азыркы учурда бир топ баягы КСДП-дагы эмес, башка партиялардагы саясатчылар ушул маселенин тегерегинде өз ой пикирлерин айта баштады да. Мисалы, саясатчы Фелик Ыскулов менен Камчыбек Ташиев мырзалар Атамбаевдин КСДП партиясын тартып алуу аракети бул туура эмес көрүнүш, биз аны жактырбаган күндө дагы бул жигитчиликке жатпайт деп мүнөздөмө берип атышат да. Жеке сиз өзүңүздүн ой түймөңүздө ушул түзүлүп аткан кырдаалга кандай карайсыз? Негизи Атамбаевга таштаса болот беле дегендей суроолор көп берилип атат. Партиянын өзүнбү? Жок, ким кантип тартып алайын дегени мен түшүнгөнүм жок. Экөө тең партиянын лидерлери, анан кийин бирдекени билиш керек. Бул өзү негизи туура Алмаз Шаршеновичти ушул СДПК партиясынан бөлүп кароо мүмкүн эмес да. Бирок ошо Кулов дагы, Ташиев дагы партиянын жетекчилери болуп жүргөн. Алардын ой пикири мисалы үчүн окшош эле болушу мүмкүн. Бирок партия деген бул жалпы элдики болгону туура да. Анан бир кишиге байлаган өзү туура эмес. Партияда идеология болуш керек, алыскы программа болуш керек. Анан кийин буну бир жеке фирмадай же болбосо жеке буюмдай караган өз негизи туура эмес да. Ошондуктан сүйлөгөндө баягы суроолоруна өздөрү эле жооп берип атат. Анан эми тиеше баягы ар бир киши өз алдынча баа берет да. Эгерде менчик катары болсо туура. Ал жеке өзүнүн фирмасы болсо, же машинасы болсо, же үй болсо аны тартып алуу туура жигиттикке жакпайт. Жалпы бул көпчүлүк партиянын мүчөлөрү сөзсүз баягы Алмаз Шаршеновичти колдоп тура турган болсо, аны күч менен тартып алуу бул дагы туура эмес да. Ошондуктан бул жалпы партиянын мүчөлөрү чече турган маселе болсо керек. Анан кийин буну келечек көрсөтөт. Кайсынысы легитимдүү, эмне болот, келечекте партия ким колуна калат. Ошол маселелердин баардыгы келечек муун көрсөтөт да. Айтыңызчы, анда азыр КСДПнын аброю канчалык деңгээлде коомчулукта мындай түштү же тескерисинче жогорулап баратат деп айта аласыз? Эми КСДПнын бүгүнкү күндө СДПК партиясынын авторитети жогорулап атат десек, баарына күлкүнүчтүү болушу мүмкүн да. Ошондуктан бүгүнкү эң жаман баягы сокку бул ошол бүгүнкү козголуп тест боюнча козголгон кылмыш иштери же болбосо ошол КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөлөрү бүгүнкү күндө 2 мэри үстүнөн кылмыш козголду да. Келечекте эгерде сот аркылуу бул акталып кете турган болсо, СДПК партиясынын аброю мындан ары жогорулуп кетиши мүмкүн да. Бул баягы саясий бир кылмыш ишти козгогондой болуп калат да. Ошондуктан эгерде сот аркылуу аныкталып кала турган болсо, ушул коррупциялык схемалар, анда СДПК партиясынын аброю сөз түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан буну убакыт көрсөтөт. Бүгүнкү күндө бөлүнүү 2-ге эмес, 3-кө эмес, 3-кө бөлүнүү бул партия үчүн жакшылыкты алып келбейт да. Ошондуктан бүгүн өтө оор кризистик бир кырдаалда турат десем мен жаңылышпайм. Ушул кризистик кырдаалдан чыгуунун жолун сиз эмнеден көрүп турасыз? Чыга алабы негизи? КСДП азыр өзүңүз айткандай абдан эми багы ички ашканасы коомчулукка караганда сиздерге аки-чүкүсү аябай жакшы тааныш болуш керек. Анын айрымдары бизге белгисиз эле болуп атат да. Чыга алабы ушул кризистен? Кризистен чыгуу үчүн келечектеги баягы соттун чечимдери бул түздөн түз таасир берет да. Ошондуктан азыр көптөгөн партиянын мүчөлөрү дагы ошол акыркы соттун чечимдерин карап турат да. Эмне үчүн дегенде азыркы иштеп аткан соттун көпчүлүгү, мисалы үчүн учурунда Алмаз Шаршеновичтин указы менен баягы дайындалган тандалган соттор тандоо кеңеш тарабынан тандалган соттор болуп эсептелет да. Бүгүнкү соттордун чечими бул мындай канчалык деңгээлде баягы кайсыл тарапка чечилет, бул өтө чоң келечектеги. Сот акыйкаттыгына дагы эле күмөнүңүз бар экен да анда, Сот акыйкаттыгына мен күмөнүм жок. Соттун чечими кандай чечилет дегениңизден улам. Бул жерде сиз азыр уксаңыз, мен айтып атам, туура чечим кабыл алат болсо керек деген үмүттөмүн. Ошондуктан бул жерде бир соттун чечимине бул акыйкат эмес дегенге мага укук берген эмес да. Ошондуктан бул соттордун чечиминен кийин көп нерсе чечилип калышы мүмкүн.